ошо оорусу кармап жүрөгү токтоп калды. Бүгүн 2 ай болду. Азыр деле жүрөгүм ооруп отурат. Сонун иштеген убагында өлчү. Турмушка чыккан жокмун. Ошого балдар деп тырмаланган эле. Айтып калдыңыз, жолдошума мен 29 жашымда ажырап калдым. Аларга жаман сөз айта албайм, жакшы адамдар. Домработница болдум. Көз алдыңан жетпей жүргөн баланыкы кыйын болот экен. 4 тууганыман удаан ажырап, больницага жетпейлүү. Өзүңүздүн көз алдыңызда. Больницага жетпейлүү токтотуп. Күнүнө 1000 сомдон алам, жакшы. Кудайга шүгүр. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылыс Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Мындан бир нече күн мурун дал ушундай болгон, жол боюнда кватса аткан апанын видеосу талкуу жаратып Instagram баракчаларга байма-бай тараган эле. Жакында уулум каза болуп, кыркын берип келип карыз болуп. Бүгүн дал ошол 65 жаштагы айтпайбы апабызга келип, апабыздын жашоо тагдырын, жашоо шартын толук сиздерге баяндап чагылдырып берүү үчүн келип калган чагыбыз. Анда эмесе алдыңкы мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы эже? Жакшы кызым. Кандайсыз, ден соолугуңуз? Жакшы болот. Ишиңиз кандай болуп атат? Жакшы келишет. Ден соолуктарыңыз? Болот кызым. Рахмат. Сизди биз Instagramдан видеоңуз чыгып кетти. Дал ушул жактан эле сизден кардарыңыз тартып чыгарып койсо керек ал видеону. Мен билгенде тааныбайт экенмин, билгенде жокмун. Ушул жерде квас сатып отурсам эле келип квас сурады, квас берсем эле суроо берди, сага окшоп эле. Жооп берсем эле анан кызыгып кетти окшойт. Жанагындай шартымды айтсам ошо шартка карап окшойт. Анан негизинен ал видеодо кыскачараак айтылган, өзүңүздүн жашооңуз боюнча, ушул нерсе боюнча сурайынчы. Мындай тагдырга алып келген эмне болду? Мынтип квасты канча жумуштан бери иштеп атасыз? Мен квастан иштегеним 10-эмеден бери. Азыр июнь, 10-июньдан бери. Демек аз эле болуптур, Жок, мен иштеп жүргөм. Мен иштебей отура албайм, иштеп жүргөм, бирок ал жумуштан болбой калды да кыскасы. Анан ушу реклама объявление жазып тур, квас деп элечи, анан келип эле кирип иштеп алдым. Жакшы. Мен тынч отура албайм депсизби? Мен иштейин. Иштеш керек, иштебесе кыймыл болбосо жашоо кыйын да. Ооба. Аябай иштеп деле күркүрөгөн кишилердин деле жашоосу кыйын. Карыз, кредит, анан мага окшогон карапайым кишиники аябай эле да. Боюнча суроо берейинчи. Жакында эле баламды жоготтум дедиңиз, үй бүлөңүз тууралуу сурагым келип турат. Балаңызды видеодо айткан экенсиз, мен карыз алып туруп анан 40 бердим депчи. Жок, карыз алып 40 бердим деген жокмун. 40 жакында барып келдим эле, карыз болуп калдым дедим. Анткени жумуш иштебей калдым. Квартплатам көбөйүп кетти, коммунальный көбөйүп кетти, кызым. Ар кандай эми бар да, майда-кара карыздар адамдын. Азыр баары эле акча менен байланышып калды. Өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу айтып бериңизчи. Үй бүлөмүздүн 3 балам бар. Бул каза болгон балам ортончусу болчу, 22-апрелде каза болду. Бүгүн 2 ай болду ошо. Ойлонуп отургам. Ошол кызым. 3-уулум да кичине сырколоп, 1 жылдан бери кичине ооруп жүрөт, кичине жакшы болуп калды, шүгүр жакшы болуп калды. Улуу балам сахар, өз оокатын өзү кылат. Ошол күйөөмдөн эрте калды эми. Канча жашыңызда? 29 жашымда. Турмушка чыккан жокмун, ошого балдар деп тырмаланган эле. Барына чексиз. Дал ушул каза болгон уулуңуз мурда кийин ооруп жүрдү беле? Ооруган былтыр аябай дарылатып, сонун кылып аяп туруп алдым эле, аябай сүйүндүм эле, кубанып. Анан ошо оорусу кармап жүрөгү токтоп калды. Ал уулуңуз үйлөндү беле? Аркасынан мисалы туяп калдыбы балдары? Үйлөнгөн 3 баласы бар. Улуу баласы 17-де, андан кийинкиси 5-те, кички кызы бар. 2,5 чыкты. Неберелериңиз менен байланышыңыз барбы? Байланышам. Кантип байланышпаган, байланышам. Айтып калдыңыз, жолдошума мен 29 жашымда ажырап калдым депчи эрте. Анан кайын журтуңуз менен
Байланыш барбы? Калп айта албайм, кайын жуктум менен байланыш жок. Балдарыңызды сурап келбейт. Дал ушул Аябай байланышты үзбөй катышып барып келип турганга барбай койгон өзүбүздө да күнөө болуш керек экен. Алар деле биз барып ала халыбызды билдирип, жакшыбызды айтып, жаманыбызды айтып жүрсөк, алар деле эме болбойт эле да, баары бир юртуганда. Юртугандын немеси бирге деп коет. Жиби үзүлбөйт деп ошол сыяктуу бизден да күнөө кетти болуш керек алардан. Аларды эч күнөөлөп аларга жаман сөз айта албайм, жакшы адамдар. Жолдошуңуз каза болгондо эң кичүү балаңыз канча жашта эле? Ошондо эң кичүү балам жана каза болгон балам болчу 9да болчу, чоң балам 10да болчу. Экөөнүн ортосу 1 жаш, эгиздей чоңоюшту, 1,5 жаш эле ортосу. Ошо 80-81 эле да. 90-жылы каза болду тиги. 29 жаш, жапжашсыз. Анан 3 баланы чоңойтуу кыйынчылыкка турдубу? Турду кызым, турбай койду да айткан. Эмне жумуштарда иштедиңиз? Эмне кылып бактыңыз 3 баланы? Дом работница болдум. Бирок немеде өзүм көлдүк болчумун, көлдө жашадым да. Аякта жакшы кызматта иштедим, калп айта албайм. Анан Бишкекке келгени дом работница болдум, магазиндерде реализатор болуп иштедим. Жакшы Кудайымдын берген рызкысы менен бактым балдарды. Ооруткан жокмун. Кичинекей кезинде аябай жакшы бактым. Чоңойгондо эле оорулар пайда болду. Эне жүрөгү башкача келет эмеспи? Дал ушул балдарыңыздын ооруларын билгенде жүрөгүңүз чыдабай, Азыр деле жүрөгүм ооруп отурат. Көз алдыман жетпейт экен, баланыкы кыйын болот экен. Атаман ажырадым, энемен ажырадым, 4 жыл тууганыман удаа ажырадым, бирок алар башкача болот экен да, башкача эмес, ага деле кайгырасың да, жаның жүрөгүң эзилип. Бала бөлөкчө болот экен. Мага жактуу, аябай мага күйгөн баламдар болчу. Төшөктө жаткызы болду? Жок, басып жүрүп эле. Мыкты строитель болчу, корпорацияларда, Азат корпорациясында иштеген, дипломдору бар болчу. Сонун иштеген баламдар болчу. Дал ошо ууңузду жоготкондо ким угузду? Жумушта эле. Мен өзүм скорыйда болчумун. Скорыйдун ичинде болчумун. Больницага жетпейлүү. Өзүңүздүн көз алдыңызда. Больницага жетпейлүү токтоду. Азыркы учурда кайсыл жакта квартирада турасыздар? Кожоңкул айылында. Ошол жактан бери келип иштейсиз? Ооба, эртең менен 7:30 буну алып кете турган жерде болуп калам. Эрте барам, кеч кетем, ушундай. Күнүнө 1000 сомдон алам, жакшы, Кудайга шүгүр. Майда чайдама тияк биягыма жетет. Күнүнө канча литр кват сатасыз? 70-60, жакшы болгон күнү 80-100гө жетилетмин. Эртең мененки саат 7де ошол жакта болуп калам деп атпайсызбы? Бул жакка канчада келесиз? Канчага чейин иштейсиз? 8'den 8'ge чейин. 8ден 8ге чейин 1000 сом алып иштейсиз. Анын баарына эмне кыласыз? Мисалы күнүнө 1000 сом табасыз, квартира төлөйсүздөр, тамак ашыңыздар. Дагы Полторадан майда барат. свет, Больницабыз бар, кичинекейимди больницага алып барып турам. Жол биребиз бар. Келиңиз. салмайсызбы? Кандай кылып берем? Чоң эле. 48. Aşk olsun. Кайтем кичкенеден тартып.
Наличный алгандар жазып аласызбы ушинтип? бүт эле ол банк деле жазылат. Кечинде общий отчет болот да. Общий чат. Кечинде саат 8-де кайра отчет тапшырат турбайсызбы? Аш болсун. Анан жайдын күнү аптап, ысык болот да. Чарчап каласызбы? Кыйналасызбы? Чарчайбыз, кыйналабыз эми. Кыйналсак да туурап турабыз. Туурап турабыз. Апаке, сыр болбосо, квартираңыздарга канча төлөйсүздөр? 17. 17 миң, Сыры жок 17. Канча бөлмөлүү? Бардыгы условиясы мененби, же условиясы жокпу? Условиясы деле жок. 2 комната, ысык суу, муздак суусу бар. Душу, стиральный машинасы отдельно. Тынч жакшы да, жакшы квартира. Балаңыз менен турасыз, Тамак ашыңыздарды өзүңүздөр жасайсыздарбы? Сиз жасайсызбы, апа? Ооба, мен кечинде барып жасап коем. Мисалы үчүн кечинде жасап коем, ошол кечки тамакта обедте ичет. Дарылар күчтүү да, ошо дарысын эртең менен ичет. Анан кечинде кайра свежий жасап коем. Ошо. Дарыларын эле бир табакча кетсе керек. Дарыларын азыр пока бекер алып атабыз, буюрса. Ошондой эмеге чыкты, аякта дагы эме бар экен, мындай дары бекер берип, мындай жардам бергендер бар экен да. Ошолорго да жазылганбыз. Жумуш издеп жүргөндө ошолордун баары бүтүрүп жазылып, аяктан да ошо дарысына жардам болуп атат буюрса. Жакшы болсун, эл бар, журт бар экен. Жардам болуп Жаман жатат. эмес, жардам болуп атат. Врачтардан да жакшы жардам болуп атат, жакшы карап атышат. Текшерүү жакшы. Топ карызга баттым деп калдыңыз, Ошол боюнча Каза айтыңыз. болгондон кийин эмес эми, андан мурун ошо ичине эме ойлонуп, анын өлгөнүнө мен эме кылбайм, ага шылтоо кылбайм. Ошо жетишпеген заманда минтип эле Бири-бирине уланып эле кетип кетет. Карыз уланып кетет го өзү. Ооба. Квартирага төлөп беребиз деп киргенбиз, анан төлөй албай калдык, ал 2 ай болуп кетти. Анан ушундай болду. Бирок ошондо дагы мен апабызды көрүп аябай сүйүнүп турам. Биз келгенде сөзсүз түрдө жадырап, жайнап, сонун болуп күлүп тосуп алдыңыз, Ар дайым ушундай жылмайыңыздан жазбаңыз. Кудайым буйрса, эл бар, журт бар. Бул күндөрдө өтөт. Ооба. Ар дайым айтат го, Кудайым жакшы көргөн пендесин сынайт деп. Сиз Аллахымдын ушундай бир жакшы көргөн пендеси экенсиз, ошондуктан сизге дал ушундай болгон сыноону берип жатат. Урматтуу көрөрмандарым, биз төмөнгө эмбап номерлерди жана одеңгилерди жаза кетебиз. Эгерде жардам берүүнү каалагандар дал ошол жака өзүңүздөрдүн акчаңыздарды которсоңуздар болот. Жеке. Баары жакшы болот буюрса. Жакшы. Айткан. Жанагы сөзүңүздү айтып коесузчу, баары жакшы болот, мен ишенем деп аттыңыз го? Баары жакшы болот, Ишенип жашайлы.